Алматы шаарында жакын жерге кулап түшкөн учактын ичинде 2 кыргызстандык болгонун биздин Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ан 28 учагы 3-октябрда кулап түшкөн. Эсвин компаниясына таандык учак оор абалдагы эне менен балага медициналык жардам көрсөтүү максатында Алматы-Шымкент каттамы боюнча багыт алган. Учак абага көтөрүлгөндөн 12 мүнөт өткөн соң радардан жоголуп кеткен. Кийинчерээк ал Иле районунун Айыл чарба аймагына кулаганы белгилүү болгон. Анын ичинде 5 киши тең каза болгон. Башкы консулдуктун берген алдын ала маалыматы боюнча учактын командири жана инженери Кыргызстандын жараны. Авиациялык окуяларды иликтөө эрежелерине ылайык аталган факты боюнча иликтөө жүрөт. Азыркы маалда эки мамлекеттин тийиштүү органдары кыргызстандыктардын сөөгүн мекенине жөнөтүү маселесин чечип жатышат. Президент Алмазбек Атамбаев жарандарга кайрылуу жасады. Анда президент 15-октябрда Кыргыз Республикасынын жаңы президенттик шайлоо өткөрүлөрүн, бийликтеги мамлекет башчысы катары өз милдетин жарандардын өз каалоосу менен эркин добуш берүүсү үчүн шарттарды камсыз кылып жана ар кандай кысым көрсөтүүлөрдөн коргоо деп түшүнөрүн билдирди. Ошондой эле шайлоочулар жалган маалыматтарды таңылоо аракетинен коргоого тийиш экенин баса белгиледи. Алмазбек Атамбаев өз сөзүндө президенттик шайлоонун жыйынтыгынын маанисин жана алардын өлкөнүн тагдырына таасирин эске алуу менен коомдук пикир менен манипуляциялоо Кыргыз Республикасындагы коомдук саясий кырдаалдын туруктуулугуна жана улуттук коопсуздуктун кызыкчылыктарына олуттуу зыян кетириши ыктымалдыгын эскертип өттү. Президент Алмазбек Атамбаев 5-6 октябрда Өзбекстан Республикасына расмий иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Айзада Субакожоева билдирди. Анын маалыматы боюнча президенттин иш сапарынын алкагында Кыргызстан-Өзбекстан мамлекеттик чек арасынын такталган тилкесинин ратификацияланган келишими боюнча грамота алмашуу болот. Андан тышкары Өзбекстан электр энергиясын экспорттоо, камбарата биргесин куруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Ошондой эле 5-6 октябрь күндөр Ташкентте Кыргыз-Өзбек бизнес форуму уюштурулат. Ага Кыргызстандан 200дөн ашык инженер тобу катышаары күтүлүүдө. Эскерте кетсек, кошуна мамлекеттин президенти жакында эле Кыргызстанга расмий сапар менен келип, бир катар документтерге кол коюлган. Премьер-министр Сапар Исаков таң эрте эл аралык Манас аэропортун капысынан барып текшерди. Буга чейин аэропорттун ишмердигине байланыштуу өкмөт башчынын дарегине бир нече арыздануулар келип түшкөн. Элдин көбүн каттоо жана аба майданга келип түшкөн малдагы чыр жайыттык түшөлткөн. Текшерүү учурунда Исаков аэропорттун келип конгондор жана учуп кеткендер турчу залын, багаж бөлүмүн кыдырып, жүргүнчүлөр менен да баарлашкан. Өкмөт башчы бажы көзөмөлүнөн өтүүдө кезек бар экенине күбө болду. Өкмөт башчы Сапар Исаков жүргүзүлгөн рейдтин жыйынтыгына Манас эл аралык аэропортунун ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Анда Сапар Исаков аэропорттогу келүү, кетүү жана жарандарды каттоо шарттары ойдогудай эмес экендигин билдирди. Премьер-министр тиешелүү мамлекеттик органдарга октябрь айынын аягына чейин аэропорттогу кемчиликтерди жоюу тапшырмасын берди. Анын ичинде жашыл коридордогу бажы көзөмөлүнүн иш тартибин, кызматкерлердин англис тилин үйрөнүүсүн, санитардык тазалыкты камсыз кылуу, ошондой эле чек ара жана бажы кызматтарынын жеке курамы менен жеке сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жүргүнчүлөргө туура эмес мамиле жасоо маданиятын калыптандыруу керектигин баса белгиледи. Мындан сырткары жарым жыл ичинде Манас аэропортун реконструкциялоо, күтүү залын кеңейтүү, паспорттук көзөмөл кабиналарын кеңейтүүнү жана желдетүү системасын модернизациялоо маселелерин чечүүнү тапшырды. Жыйынга каржы министри Адылбек Касымалиев, бажы кызматынын төрагасы Азамат Сулайманов, чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршекеев, Манас аэропортунун жетекчиси Эмир Чукуев жана мамлекеттик сатып алуу департаментинин директору Улан Даникеев катышты. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке катуу сөгүш жарыяланды. Тиешелүү буйрукка бүгүн 4-октябрда өкмөт башчы Сапар Исаков кол койду. Мында дисциплинардык чечим борбордук шайлоо комиссиясынын 24-сентябрдагы чечиминин негизинде кабыл алынган. Анда Дүйшөнбек Зилалиевке карата катуу чара көрүлүшү керектиги белгиленген. Эске салсак, буга чейин вице-премьер-министр президенттикке талапкердин бирин колдоп сүйлөгөн сөзү жарыяланган. Мындан улам 21-сентябрда өкмөт башчы Сапар Исаков Зилалиевке эскертүү берип, шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын жетекчилигинен четтеткен. Ошол эле күнү республикалык штабты жетектөөнү вице-премьер-министр Темир Жумакадыровго тапшырган.
Борбор калаада дин сөз эркиндиги шайлоо деген теманын алкагында атайын чакырылган коноктор менен тегерек стол өткөрүлдү. Келген ар бир жарандык активисттерге, саясаттануучуларга жана ошондой эле диний өкүлгө сөз берилип, ортодо ар кандай маселелер көтөрүлдү. Мына соңку мезгилдерде айрым диний ишмерлер түздөн түз болбосо дагы кыйыш түрдө шайлоочулардын алдында балким билип же билбей айтып коюп атат. Келе жаткан шайлоо сөз эркиндиги жана дин. Ушунун тегерегинде гана сөз болду. Тегерек столдун жүрүшүндө катышуучулар арасында ар кандай кайшы пикирлер айтылып, Аким Эргешев жыйналышка бир пикирлүү адамдар чогулуп, динди каралоо максатында өтүп жаткандыгын белгиледи. Бул жерде жалаң гана бир көз караштагы адамдар жыйналган. Булардын баарысынын максаты сөз эркиндиги же болбосо шайлоонун тегерегинде эмес, басымы диндин тегерегинде болуп, жалаң гана исламды каралоонун, исламды жектөөнүн, ислам дин кызматкерлерин баарын сын тагып, алардын аброюн түшүрүүнүн жыйыны болду. Жыйындын алкагында жогорудагы маселелер кийинки өткөрүлүүчү тегерек столдордо улантылары айтылды. Анара Таалайбек кызы, Жээнбек Саганалиев, Аян жаңылыктары. Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары Жоробай Ажи Шергазиев, Туркиянын Ван аймагынын айыл башчысы Кошар Аюпкан жана Ван аймагындагы кыргыз боордоштор менен жолугушту. Боордоштор менен болгон жолугушууда Кошар Аюпкан Вандагы кыргыздардын салымын айтып, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгын зыярат кылып, кыргыз элине кабар алганы келгендигин айтып өттү. Ал эми Азирети муфтийдин орун басары Ван аймагындагы кыргыз боордошторунун салымын жеткирип, келгендиги үчүн жалпы кыргыз элинин атынан ыраазычылык билдирди. Ыйман, адеп жана маданият жылына карата Нарын областык администрациясынын буйругу менен мекеме ишканалар Нарын областык мусулмандар казыяты менен биргеликте областагы бардык орто мектептерди кыдырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Иш-чара 2 октябрдан тарта башталып, Актала районунун Актал, Үгүт, Байгончок жана РТС айылдарынын орто мектептери кыдырылып, окуучуларды адептүүлүккө, ыйманга жана маданияттуулукка чакырган атайын лекция өтүлдү. Түшүндүрүү багытындагы лекциялар Актала районунун 17 айыл аймагына уюштурулуп, ага Нарын казыятынын окуу жана мечиттер бөлүмүнүн жетекчиси Исаев Сейит, Адеп Башады коомдук прогрессивдүү фондунун өкүлү Нурбек Тазабеков, Актала районунун баш имам хатиби Жээнбек Жаныбек, Нарын районунун усулдук билим берүү бөлүмүнүн адиси Динара Исмамбетова жана Нарын райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Улан Кубатовдор катышууда. Эскерте кетсек, ушул жылдын жаз айларында аталган иш-чара Кочкор, Жумгал жана Ат башы райондорунда уюштурулган болчу. Ош облусунун Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүндө жайгашкан Абдужапар атындагы Ислам институтунда Кара Суу районунун аймагындагы мечиттерде азан айткан кызматкерлерди окутуунун 1-айлампасы аяктады. Иш-чаранын жүрүшүндө азан айтуунун эрежелери жана намаз убакыттары. Аталышындагы семинарга Кара Суу районундагы мечит имамдары жана азанчылар, 200дөн ашуун дин кызматкерлери катышып, окутуу иштери ар бир айыл өкмөттө өз-өзүнчө жүргүзүлдү. Семинардын уюштуруучусу Нурбек Кары Орунбаевдин айтымында, семинар 2 бөлүк туруп, 1-бөлүгүндө Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөсү Абдималик Ажы Турсунбеков намаз убактыларын бекитилген эрежелери боюнча түшүнүк берип, намаз убактыларынын аныкталышы, алардын чек аралары боюнча шариаттын жана астрономиялык илимдин аныкталган негизинде сабак өтсө, ал эми 2-бөлүктө азандын тарыхы, өкүмдөрү, шарттары, тажвид эрежелери жана кооз айтуу боюнча практикалык усулда мастер-класс өткөндүгүн кошумчалады. 5 октябрда түндүк электр ишканасы убагында акчасын төлөбөгөн 2248 абоненттин электр энергиясын дистанциондук түрдө өчүрөт. Бул тууралуу аталган ишкананын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 1 октябрга карата Бишкек шаарындагы кардарлардын карызы 66 миллион сомду түзгөн. Мындан улам түндүк электр ишканасы ыңгайсыздык жаралбашы үчүн электр энергияга болгон каражатты убагында төлөп турууну суранат.